Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен жоокер Райанды согуштан куткарып аттуу тасманы көрөбүз. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда бир үй бүлөдөн 4 бала кетип, 3-өөсү өлүп, 4-үнчүсүн тирүү алып калуунун аракетин көрө башташат. Анда эмесе тасмага көңүл коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында аксакал киши балдарын жана неберелерин ээрчитип алып бир жака жөнөп, экинчи дүйнөлүк согуштан каза болгон аскерлердин көмүлгөн жерине барат. Ал жерден көрүстөндөрдүн бирине барып эле аксакал көз жашын тыя албай ыйлап баштап, ошол замат эсине бир нерсе түшө баштагандыгын көрөбүз. 1944-жылы экинчи дүйнөлүк согуш учур, Франциядагы Амаха аттуу деңиз жээги. Ал жерге көптөгөн америкалык жоокерлер кайык менен согушка келе жатышкан. Алардын арасынан капитан Джон Миллерди көрөбүз. Жоокерлер менен кошо танкалар келип, алардын максаты жээктеги душмандарды жок кылыш керек болчу. Бирок баардык алар ойлогондой болбой, танкалар келбей, жээктеги душмандар пулеметтер менен аткыла башташып, жээкке келген жоокерлер катарынан биринин артынан бири эле өлө баштайт. Кээ бири сууга секирип, ал жактан чыга албай өлсө, башкалары окко учуп өлүп, жарылуудан денелери чачырап кеткендер дагы болуп жатты. Жоокерлердин башчысы капитан Миллер дагы бир аз убакытка өзүн жоготуп, эмне кылышын билбей, өзүнө келген соң жоокерлерине буйругун берип, бул жерде тура турган болсок өлүп калабыз. Ок тийсе тийсин, алдыга карап чуркайлы деп эле октун жамгырдай жааганына карабай алдыга кетишет. Келгендердин бир тобу гана тирүү калышып, алар бир аз болсо дагы далдоо жерди табышып, мындан ары эмне кыймыл кылышын ойлонушуп, душмандардын бир аз тобун жок кылышып, алдыга бир аз болсо дагы жылышып, бирок дагы деле жоокерлер окко уча берет. Анда Миллер кичинекей күзгүсү менен жашырынып олтурган жерден пулеметчиктерди көрүп, жоокерлерине буйрук берип, эң биринчи ошолорду жок кылалы. Ошондо жолубуз ачылат деп өмүрлөрү кылдын учунда турганына карабай аракеттерин токтотушпайт. Жоокерлердин арасынан көз көтарлардын бири пулеметчикти жок кылып, жолду кеңири ачып алышып, тирүү калгандардын бардыгы ал жактан кирип, немецтер менен бетме бет атыша башташат. Ошондо гана душмандардын жоокерлердин арасынан кээ бири багынып берип, бирок америкалык жоокерлер аларды дароо эле аткылап салышып, бункерлерди жардырып, жээкти дээрлик толугу менен колго алып коюшат. Биз өлгөндөрдүн арасынан Райан деген фамилия менен өлүп жаткан жоокерди көрөбүз. Бул убакта атайын даярдалган кеңседе кыздар америкалык өлгөн жоокерлердин ата-энелерине кат жазышып, согушта кайтыш болгондор тууралуу маалыматтарды берип турушчу. Алардын арасынан бир аял өлгөндөрдүн арасынан 3 тууган бар экендигин байкап калат. Бул тууралуу дароо эле башчысына кирип айтышып, маалымат беришип, башчысы кагаздарды көтөрүп алып генерал Джордж Маршалга барды. Көрсө Шон Райан, Питер Райан, Дэниел Райан деген 3 тууган согушта каза болушуп, алардын эң кичинекей дагы бир тууганы согушта жүрүп, бирок анын өлгөн тирүү экендиги жөнүндө маалымат жок экен. Бул убакта Американын мыйзамы боюнча эгер көп бир туугандар согушка барып каза боло турган болсо, жок дегенде алардын бирөөсүн тирүү алып калып үйлөрүнө жөнөтүп турушкан. Ошондуктан генерал Джордж бир чечим чыгарып, алардын эң кичинекей инисин таап келгиле деп буйрук берет. Анда кабар жеткирүүчүлөр Америкага барып, бир туугандардын апасына балдарыңыз өлдү деп кабар беришип, муну уккан каза болгон жоокерлердин апасы ордунан тура албай эле эмне дешин билбей калат. Бул убакта капитан Миллер баш болуп, жоокерлер тазалаган жээкке америкалык жоокерлер топтолуп, андан нары кайда жылуунун жолун изилдеп жатышкан. Бирок Миллерге ошол замат эле башка буйрук келет. Көрсө генералдын буйругу боюнча ал өзүнө керектүү адамдарды алып алып, буга чейинки сөз болуп жаткан Раяндын үй бүлөсүндөгү эң кичинекей баласын таап келиш керек болот. Ошондуктан Миллер дароо эле даярдыгын көрүп, өзүнө керектүү жоокерлерин алып алып, немец жана француз тилин сүйлөгөн котормочун дагы өздөрүнө кошуп алып эле жөнөп кетишет. Бул тапшырмага 8 адам жөнөгөндүктөн жоокерлер бири-бири менен сүйлөшүшүп, жоокерлердин арасында Торетто сөз баштап, бир адамдын өмүрү үчүн 8 адамды тобокелге салбай эле койсо болмок. Туура айтамбы капитан деп эле капитан Миллерге тийише беришет. Көрсө жоокерлердин эч кимиси капитандын согушка чейин кандай жүргөн, ким болгондугун билбегендиктен, бири-бири менен акчага мелдешип, анын өмүр баянын билгенге аракет кыла беришчү. Аларга берилген маалымат боюнча изделип жаткан Джеймс Райан, капитан Хэмес баш болгон 101 аскердик бөлүктө болчу. Ошондуктан алар карта менен карап Ньювилл деген тарапка чыгып кетишет. Алар бара жатышса, бир маалда эле жамгыр башталып, талкаланган имараттын жанында согуш болуп жаткандыгын көрүшүп, өздөрүнүн тарапташтарына жолугуп эле, биз Райан деген жоокерди издеп жүрөбүз деп сураштыра башташат. Бирок ал жердеги жоокерлер капитан Хэместен сурагыла деп ошол тарапка алып жөнөшүп, үйлөрүнүн арасында душмандардын көз катарлары бар экендигин эскертишти. Бир кезде Торетто жолдун ортосуна чыга коюп, аны көз катарлардын бири жарадар кылып, калганы бекинип калып эле ок каяктан чыккандыгын түшүнбөй калышат. Биз буга чейин билгендей каармандарыбыздын арасында дагы мыкты көз катар бар эле. Ал бир маалда эле жанагы душманды жок кылып, бул убакта бирок Торетто көз жумуп калып, сыягы эми форсаждын уландысын көрбөй калат окшойбуз. Сапарын улаган каармандарыбыз бир кезде душмандар менен бетме-бет келип, аларды патыратып, аткылап жок кылып, акыр аягы капитан Хэмести дагы таап алышат. Анда капитан жоокерлердин арасынан Раянды чакырып каармандарыбызга жолуктурса, Миллер аны олтургузуп алып, сенин бир туугандарың өлүп калды деген суук кабарын берет. Ошол замат эле Раян көзүнөн жашын токтото албай ыйлай баштады. Анда Миллер, бирок алар согушта баатырча өлдү десе, муну уккан Раян эч нерсени түшүнбөй, көрсө бул баланын да аты Джеймс Раян болгон
болгону менен каармандарыбыз издеп жүргөн бала эмес экен. Анткени ал менин бир туугандарым эми эле мектепке барды эле, аларды кандай согушка алып кетип калды. Мындай болушу мүмкүн эмес десе капитан Миллер адашканын түшүнүп калды окшойт. Анда алар ыйлап жаткан жоокерден кечирим сурашып издөөнү улантышыбыз керек экен деп, бир аз эс алып алып түн бир убакта жолго чыгабыз деп чиркөөгө кирип эс алып олтуруп калышат. Миллер жоокерлердин бири менен олтуруп өзүнүн башына түшкөн маселесин айтып бере баштады. Көрсө ал согушка келгенден бери оң колун калтырак басып, кээде туруп өзүнчө эле манжалары титирей баштайт экен. Бул нерсе эмнеден пайда болгонун Миллер өзү дагы түшүнбөй калган болот. Анан да согуш башталгандан бери анын алдында кызмат кылган жоокерлердин 94-ü өлгөндүгүн айтып, ар бир жоготуу жүрөгүңө кандайдыр бир таасир берет экен. Азыр эми Райанды издеп жүрөбүз, анын үчүн да кээ бирибиз окко учушубуз мүмкүн. Ошондуктан биз издеп жүргөн жоокер издөөгө татыктуу болсо экен. Кандай болсо дагы 2 сааттан кийин жолго чыгабыз, бир аз болсо дагы уктап алгыла деп жоокерлерине буйругун берет. Ошентип түн бир убакта сапарын улаган жоокерлер согуш талаасынан өтүшүп, таң атып күн чыкканда гана өздөрүнүн тарапташтары чогулган жерге жетип барышат. Ал жерде америкалык жоокерлер аябай көп болгондуктан жаратарлар дагы көп санда экен. Бир кезде кулап түшкөн учактын башкаруучусу Миллер менен сүйлөшүп калып, каармандарыбыз издеп жаткан Раяндагы учактардын бири менен келип парашют менен секирген болот. Бирок жоокерлер кайсы тарапка секиргендиги дакыр эле белгисиз экен. Анткени учак келе жатканда душмандар жерден аткылап учак эки жакка жылып, октордон качууга аракет кылып, ошол маалда учактын ичиндеги жоокерлер секиришип, алар көздөгөн жерге түшпөй ар тарапка түшүп калышкан болот. Анда Миллер жоокерлердин ортосуна туруп алып кыйкырып, силер Раян деген адамды тааныбайсыңарбы деп, баардыгына жар салып жатса, арасынан кулагы жакшы укпаган бир жоокерди алып келишет. Көрсө жарылуудан кийин ал жоокердин кулагы жакшы укпай калыптыр. Бирок ошол жоокер мен Джеймс Раянды тааныймын. Алар капитандын башчылыгы алдында Рамель деген шаарга кетишкен. Көрсө ал жактан бир керектүү көпүрөнү коргоого алышат экен деп айтат. Анда Миллер жоокерге ыраазычылыгын билдирип, картаны карап Рамель тарапка жол сала баштайт. Ошентип каармандарыбыз дароо эле жолго чыгып, сапарын улашып, талаа түздө бара жатчы парашют менен түшүп жан берген адамдарды көрүшөт. Көрсө алардан алыс эмес жерде немец жоокерлери жайгашып алышыптыр. Анда капитан дароо эле бир чечимге келип, биз аларды жок кылышыбыз керек. Болбосо артыбыздан келе жаткандар алардын капканына түшүшү мүмкүн. Ошондуктан душмандарды өлтүрөлү десе башка жоокерлер айтканда көнгүсү келбей, биздин буйрук Раянды табышко, бул жерде жөнүнө айланып өтүп кетсек болот да. Бул жерде мага жаман ойлор келип жатат деп жоокерлердин бири айтса, капитан ага жооп берип, сага өмүрү жакшы ой келбейт го деп эле үчкө бөлүнүп душмандарды бастырып киришет. Арасындагы котормочу Апхан буга чейин согуш талаасында болбогондуктан буюм-терди көтөрүп алып артта калып, каармандарыбыз душмандарды жок кылгандан кийин гана жетип барат. Көрсө жоокерлердин арасынан дарыгер өзү жарадар болуп ок ичине кирип жонунан чыгып кеткендиктен көп өтпөй эле каармандарыбыздын кол астында көз жумуп калат. Көрсө ал жерде немец жоокерлеринин бирөөсү туткунга түшкөн экен. Дарыгердин өлгөнүнө чыдай албаган башка жоокерлер барып эле жанагы немецти ууртомук ала башташып, каза болгон дарыгерди көмөлү деп ошол немецтин өзүнө көр каздырып киришет. Биз бул убакта капитан жоокерлерге өзүнүн алсыздыгын көрсөтпөй бир чекеге чыгып алып ыйлап жаткандыгын көрөбүз. Анткени ал үчүн дагы жоокерлерин жоготуу өтө бир оорчулукка турат эле. Бир аз убакыттан кийин жоокерлер немец аскерин өлтүрүп салалы десе, капитан алардын сөзүнө көнбөй, бул өзү туткунга түшүп берди. Биз аны мыйзам боюнча өлтүрбөшүбүз керек. Көзүн таңгыла дагы 1000 кадам алдыга бассын. Андан нары биздин башка жоокерлерибизге туткунга түшүп берсин деп Апхамага которуп берип, капитандын буйругу менен душманды кой берип жибергенден кийин аскерлердин ортосунда ызы чуу чыга баштайт. Анткени арасынан Ричард деген жоокер капитандын чечимине жини келип, мен бул жерден кетемин. Буга чейин биз жоготууга учурадык, сиз болсо душманды кой берип жибердиңиз. Ушу кантип болсун деп жатса эле сержант Майкл капитанга болушуп, биз капитандын буйругун кынтыксыз аткарышыбыз керек деп эле Ричардга тапанча такайт. Анда Миллер бардыгынын сөзүн бузуп, силер буга чейин менин ким болгонумду билгиңер келет эле. Мен согушка чейин мектепте мугалим болчумун. Андан сырткары балдарды футбол менен машыктырчу элем. Бирок согуш баардыгыбызды өзгөртөт экен. Мен силердин ызы чууңарды дагы жиниңердин келгенин дагы түшүнүп турам. Бирок бизге берилген буйрук бул Раян, аны биз куткарышыбыз керек. Сен кетем десең мен сага тоскоолдук кылбаймын деп Ричардка кайрылса, капитандын сөздөрүн уккан Ричард кайрадан оюнан кайтат. Мындан соң жоокерлер дарыгерди көмүп коюп, андан нары сапарын улашып, чөптүү талаада бара жатышып эле душмандардын унаасын байкап калышты. Бирок алар бекинип калышса, түшүнүксүз бирөөлөр жанагы унааны жардырып жиберишип, ичинен чыккан немец аскерлерин өлтүрүп салышты. Көрсө ал жерде башка америкалык жоокерлер бекинип алышып, бул немец чалгынчыларын аңдып жүрүшкөн экен. Ал жоокерлер каармандарыбыз менен таанышып, арасынан бирөөсү менин атым Джеймс Раян деп айтып, муну уккан капитан издеп жүргөн адамын таап алгандыгын түшүнүп калды окшойт. Көрсө бул жоокерлерге берилген буйрук боюнча алар шаардын ичиндеги көпүрөнү коргошуп, ордунан эки жакка жылбагандыктан көпчүлүк тууралуу маалыматтар дагы жок экен. Анда капитан дароо эле максатка өтүп Раянга болгон нерсени айтып берсе, ал агаларынын өлгөнүн угуп ыйлагысы келип, көздөрүнөн жаш агып, бирок бир аздан кийин өзүн басат. Көрсө Раяндын ал жерден кете турган ою жок экен. Ал капитандын айтканынан баш тартып, мен бир туугандарымды жоготконум менен бул жерден башка бир туугандарды таптым. Алар менен ушуга чейин чогуу болуп келатам, эми кантип эле таштап кетип калайын? Өлсөм дагы бул жерден кетпеймин, бизге кетпегиле деген буйрук келген. Көпүрөнү коргошубуз керексе, муну уккан капитан эмне кылышын билбей сержант Майкл менен сүйлөшүп калып, Майкл капитанга өзүнүн бул жерде калып биз дагы жардам берели деген сунушун айтат. Анткени алар душмандарга көпүрө
көпүрөнү бербей турган болсо каармандарыбыз дагы бардыгын үйүнө жөнөтүшү ыктымал эле. Ошентип Миллер ал жердеги жоокерлердин бардыгына башчылык кылып жакында келе турган душмандарга даярданышып, болгон курал жарагын чогултушуп жасалма жарылуучу заттарды ырастап, жада калса көпүрөнүн астына дагы жарылуучу заттарды орнотушат. Анткени капитандын айтымында эгер алар жеңилип арткага чегине турган болсо, акыркы тирүү калган адам көпүрөнү жардырып жибериш керек болот. Даярдык көрүүнүн аралыгында жоокерлер музыкалык аппаратты иштетишип, Муңайба Адеми деген ырды укканга дагы жетишип калып жатышты. Ошентип бир аз болгон ок дарыларын даярдап алып күтүп калган каармандарыбыздын жанына душмандар жетип келип, жөн гана жоокерлер эмес, оор техникасы менен келишкен болот. Бирок америкалык жоокерлердин арткага кайта турган ою жок эле. Алар согушту биринчи жардыруу менен башташып, танкаларга каршы жарылуучу заттарды ыргытышып, эң биринчи максаты танкалардын дөңгөлөктөрүн бузуу болду. Бирок келген немец аскерлеринин саны өтө эле көп экен. Анткени каармандарыбыз аткылашып жатып, ок дарылары түгөнүп калган кезде да немистердин аскерлери такыр түгөнбөй, жоокерлер душмандардын колунан биринин артынан бири өлө баштайт. Капитан болсо Райанды жанынан чыгарбай аны тирүү алып калганга аракет кылып, кайда барса өзү менен кошо алып жүрө берет. Биз немец аскерлеринин арасынан буга чейин туткунга түшүп, бирок капитан кой берип жиберген аскерди көрөбүз. Ал көрсө тарапташтарын таап алып, алар менен чогуу дагы бир жолу согушка келип, каармандарыбыздын бирөөсүн бычак менен сайып өлтүрүп салды. Мындан соң ал коркуп ордунан жылалбай олтурган Апхамды көрүп өлтүрбөй эле анын жанынан өтүп кетет. Ошентип тирүү калгандар арткага чегингенге туура келип, бардыгы көпүрөдөн өтүшүп, көпүрөнү жер менен жексен кылып жардырууга камдып калышат. Мать, как ты? Пустяки, дыхание немного сбило. Уходи, мы взрываем мост! Миллер көпүрөнү жардырайын деп жатса эле ал жерге танканын обу тийип, капитан бир азга болсо да акыл эсин жоготуп, анын көз алдында адамдар өлүп жаткандыгын байкайт. Бул убакта тирүү калгандар такыр эле бурчка такалып, немистер толугу менен эле курчуп алган болчу. Апхам дагы деле ордунан жылалбай бекинип жаткан жерден немистин жоокерлерин көрүп, буга чейин капитан туткундан бошотуп жиберген немец капитандын өзүн атып салгандыгын көрөт. Жарадар болгон Миллер тапанчасын алып келе жаткан танканы аткылай баштап, бир кезде эле жүрүп келе жаткан танканын жарылып кеткендигин көрөт. Көрсө америкалык жоокерлер ал жерге жетип келип, учкучтар дагы келип калган экен. Муну көргөн немецтин жоокерлери артын карабай качып, Апхамга бир аз күч кирди бай туруп ордунан туруп, буга чейин капитанды аткан немецтин жоокерин өлтүрөт дагы калгандарын бошотуп жиберет. Жарадар болгон каарманыбызга Ричард жардам бергенге аракет кылып, ал жерге дарыгерлерди чакырып, жанына Раян келип калган кезде капитан ага кайрылып, сенин тирүү калганың жакшы болду. Бул жашоону татыктуу өткөргөнүңдө эле ошол жерде жан берип, бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Ошентип окуянын аягында Апхам, Ричард жана Раян үчөө эле тирүү калат. Көрсө тасманын башындагы аксакал ушул Раян экен. Ал капитан айткандай жашоосун татыктуу өткөргөнгө аракет кылып, ар дайым бала чакасынын жанында болуп, анан дагы капитандын көмүлгөн жерин зыярат кылып турчу. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, согуш апааттан өлкөбүз алыс болушун тилей жүрөлү.